Бакиевдердин жан жөөкөрлөрүнүн бири Алексей Елисеевке адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан деп Аида Саляновага башкы прокуратура иш козгоп, 2 күндөн бери УКМК суракка чакырып жатат. Сөз болуп жаткан лицензия мыйзамдын негизинде жандандырылгандыгын айткан Салянова бүгүнкү бийликтин бул аракетин көз көрүнө саясий куугунтук деп баалайт. Мыйзамга ылайык биз лицензияны жандандырышыбыз керек деп атат. Жандандырбай койгонго бизде укуктук негиз жок деп доклад берип, андан кийин кулоо ойдурулуп атат. Адамдын үстүнөн өкүм бар болсо, соттун өкүмү бар болуп атса, анан ошону министр билип туруп, анан лицензия берип коюп аткан болсо, анда мен ойлойм эми эң көп дегени ошол дисциплинарный взыскание болот да. Бөлөк кеп, эгерде берип атканда аны менен мисалы үчүн пара алып, же болбосо ошол адамдар менен бир сүйлөшүүлөргө барып, бир коррупциялык бир схема болсо, анда сговор болсо, анда ошо лицензияны берди деп эмес. Анда по факту кандай иш кылса, ошого жараша баа берилиши керек болчу да. Бирок ал лицензияны берди, бербеди деген факт менен эмес. Ал эми кечээ депутаттык комиссия экинчи отурумда караган Максим Бакиевден баасы 3 миллион сомду чапчыган 1,28 гектар жер тилкесин аресттен чыгарып туруп, 2,5 миллионго сатып жиберүүгө уруксат берген мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Тайырбек Сарпашевди эмне үчүн УКМК мыйзамдагы нормаларды бузду деп суракка чакырбайт деген суроо туулбай койбойт. Ал болсо сот чечимин гана аткаргам деп актанат. Истина бирөө эле. Бизде бүгүнкү күндө на тот день, когда производили регистрацию, арестов не было по решению суда. Нам надо было исполнить решение суда. Неисполнение суда, вы знаете, какую ответственность повлечет за собой. Эгерде ошол эле УКМК жаналык албай Салянованы мыйзамды, моралдык нормаларды бузду деп күнөөлөсө, анда Сарпашевди да мыйзам жүзүндө жоопко тартуусу керек эле дегендер четтен чыгат. Анткени бул жерде Салянованын иши Сарпашевдикинен ашып кеткен жери жок. Бакандай кызматтын башчысы Абдил Сегизбаев өзү болсо бардык мыйзамсыз иштерге мыйзамдуу түрдө баа берүү керектигин саймедиреп келет. Эгерде мына айтып атпайсыңарбы? Акыйкат болсун, чындыкты алып чыгайлы деп. Анда бардын теңеликтеп чыгайлы. Жер сатуу ишинде кандайдыр бир коррупциялык элементтер бар экендигин айрым талдоочулар айтып келишет. Мындан уламалар моралдык нормаларды бузууга жол берип, күнүгө бийликке кирип чыгып жүргөн Сарпашев өзүн күнөөлүү деп сезбесе, мыйзамга ылайык иш жасаган Салянова күнөөлүү болуп калабы дешет. Динар Турдугулова, Азамат Абдикеримов, Сентябрь.